Бул дүйнөдөгү жашоо балдар аябай кыска жашоо. Кыска жашоодун ичинде жыргалы балдар болгону аз эле мөөнөт болот. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл ашып барса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, менин үммөтүм 60-70-тин тегерегинде жашайт деген. 60-70 жыл жашайбыз болгону ушул. Анын ашпайбыз. 80-90 анан аягы өткөндөр аз эле болот. Адам 70 жыл, 80 жыл деген менен мындай карасаң, башынын аягын карасаң, болсо 5 жыл, 10 жыл ашпаса, көп болсо 20 жыл болсун. Калганы машаккат менен, кыйынчылык менен өтөт. Лакад халакнал инсана фи кабад. Аллах субханаху ва тааля айтат, биз инсанды машаккатта жаратканбыз. Дүйнө машаккат балдар. Төрөлдүң, балеге калдың. Машаккаттын арасына келгенсиң, машаккат менен өтөт. Ошону айтат Аллах Таала, имматтанахум синин. Аларга бир нече жыл жыргал жашоо бердик. Жашоо керемет, жашоо жыргал деп жыргап жашап атат, кутуруп атат. Сумма жаахум ма кану юадун. Кийин аларга убада кылган нерсе келди. Вада кылынган өлүм келди, вада кылынган не? Азап келди. Ма агуна анхум ма кану юматтаун. Аларга топтогон байлыгы, жыргал жашоолору, жакшы нерселери, жакшы көргөн нерселери эч кимиси пайда бербейт дейт. Демек, дүйнө балдар вактылуу нерсе, анын ичиндеги байлыкка, бийликке, анын ичиндеги жакшы нерселерге алданбаш керек. Ошол нерсе менен мен түбөлүк калам дебеш керек. Күчүңө ишенбе, сен да карыйсың. Эртең сенден күчтүү жаштар чыгат. Акылыңа ишенбе, сенен күчтүү акылдуулар чыгат. Билимиңе ишенбе, сенен күчтүү билимдер чыгат. Байлыгыңа ишенбе, сенен күчтүү бийликтер болот. Канча байлар бар эле, канча күчтүүлөр бар эле, канча кыйындар бар эле, бүгүн жок. Бардыгы жок. Келди кетет. Алардын бири дагы ошол анын билими, анын байлыгы, анын кыйындыгы сактап калган жери жок. Сактап кала албайт.